Бишкекте бүгүн кар жаабайт, 4 градус сууктан 6 градуска чейин төмөндөйт. Урматтуу радиочлар, сиздер Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалыматталдуу аналитикалык программасын угуп жатасыздар. Биз уктуруубуздун кийинки айтылган боюнча да өзүңүз тыңдап турдуңуз. Кепти мына ушундан баштасак, негизи эле пенсиялык саясат улам жакшырып бара жаткандыгы да маалым. Былтыр октябрдан баштап пенсиялык төлөмдөр дагы жогорулаган. Эми буга ошол мисал болгон жагдайларды айтып өтсөңүз, кантип ушу саясатыбыз жакшырып баратат, мындан дагы жакшыртуу жана жалпы эле ушул сиздердин соцфонддо реформалоо жаатында дагы мындай кепти баштай берсеңиз, өзгөчө бул биздин пенсиялык саясат. Саламатсыздарбы? Биринчиден суук күнгө карабай студияга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Сизге рахмат келгениңиз үчүн. Ушул жалпыга маалымат берип кетсек, азыркы күндө чынында эле 740 миңдин тегерегинде пенсионерлерибиз бар. Бул сан жылдан жылга өсүп баратат. Акыркы маалыматтар боюнча 742 миң пенсионер болуп эсептелип атат. Учурда үстүбүздөгү айдын пенсияларын каржылоону биз 13 числодон баштап төлөп баштаганбыз. Билесиздер, пенсиялар негизи банктык которуу жолу менен банк аркылуу жана почта кызматы аркылуу жеткирилип берилет. Басымдуу бөлүгү банк аркылуу алат. Анткени жаңы технологиялар чыккандан кийин банктык карточкаларды алып, ошолордун эсебинде ар бирөө колунда кармап жүргөн карточкасы менен каалаган жеринен өзүнө тийиштүү суммадагы акча каражатын чечип алса болот. Ошондуктан көпчүлүк кийин чыгып аткан пенсионерлердин басымдуу бөлүгү ошо банкка өтүп атат. Почта кызматы эми баягы барууга кыйын, алыскы шартта жашагандарга жеткизип берүү жөнүндө жеткизип төлөп берип атышат. Андан сырткары баягы келе албаган, мындайдыр ден соолугуна байланыштуу басып бара албаган адамдарга үйлөрүнө жеткизип берет. Ошондуктан почта кызматында биз жокко чыгарган жокпуз. Эми азыр алар ачык акционердик коом болуп калышкан. Ошондуктан азыркы күндө 26% ушул почта кызматынан алышат. Ал эми 74% банктардан алат. Почта кызматы аркылуу накталай акча берилет, Мурдагыдай таркат. Жок, ал жерде биз бул практикадан 2002 жылдары эле кеткенбиз. Ошондон бери эле нак акча түрүндө төлөнөт. Эч кандай башка төлөөлөрдүн жолу жок. Ошондуктан үстүбүздөгү ай үчүн төлөнөт. Айтып кетсек, мыйзамда жазылган өтүп кеткен ай үчүн деп. Бирок азырынча бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан биз мисалы үчүн январь айынын 10-унан баштап январь айынын пенсиясын төлөп берип атабыз. 25 числолорго чейин толугу менен төлөнүп берилет. Пенсиялык реформа негизи бул система азыркы күндө тилектештик кайра бөлүштүрүү системасы деп аталат. Анткени учурдагы иштеп жаткан жарандар өзүнүн айлыктарынан которгон акчалардын эсебинен учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыз кылат. Калктын калың катмарында ушундай бир түшүнүк бар экен: социалдык фонд акчаны топтоп алып эле анан айлантып пайда көрүп атат деген такыр туура эмес түшүнүк да. Бул жанагы 2010 жылдан кийин кирген 2% топтомо фонддун каражаттары бул нак акча. Ал эми пенсиялык фонддун акчасы шарттуу түрдө ошол ар бир жарандын жеке эсебинде жазылуу түрүндө гана калат. Ал эми мына сиздер менен биздики азыркы күндө жеке эсебибизде маалымат гана бар. Ал эми акча каражаты учурдагы пенсионерлерге төлөнүп кеткен. Ошондуктан бул тилектештик системанын ушунусу бар. Баягы бизди убагы келгенде кийинки муун пенсия менен камсыз кылат деген. Бул системадан да алыстап көргөнгө аракет кылып көргөнбүз. Баягы мына кошуна мамлекетибиз Казакстан эле топтомо пенсиялык фондду киргизип, алар 10%дан баштаган, 2 эмес 10%дан толугу менен топтомо каражаттарын топтошуп, ошол жактагы акча каражатын инвестицияга жумшап,
түшкөн кирешесин ошол пенсионерлерге кайра бөлүштүрүү жолу менен төлөп берген. Бирок бул системанын дагы жаман жагы бар экен. Анткени ал топтолгон акчаны дагы баягы туруп калбаш үчүн бир инвестициялык киреше алып келиш үчүн тийиштүү инвестициялык портфелдерге жумшаш керек экен. Анан көп акча топтолуп калган учурда алар каяка жумшаарын билбей, анан мындай айтканда үстүк төлөмдөрү аз болуп калган. Анан азыркы күндө кайрадан алар тилектештик топтомо компоненттери менен тилектештик кайра бөлүштүрүү системасына өтүп атышат. Бул эми баягы эл аралык тажрыйбаны карап көрүп ошонун негизинде болуп атат. Анан өзүңүздөр да көрүп атасыздар, негизи биздин бир максаттардын бири ушул топтомо компонентин жогорулатуу, өркүндөтүү болуп эсептелет. Анткени канчалык топтогон акчасынан кирешеси көбүрөөк түшүп турган болсо, төлөп аткан адам дагы ошончолук кызыктар болот деп ойлойбуз. Эми бул топтом ар бир ошол бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин эмгек акысынан да көз каранды да. Ооба, түздөн түз төлөмдөр негизи эле эмгек акыга байланыштуу. Эми алсак бул жерде басымдуу бөлүгүн ушул бюджеттик мекемелер, жанагы ишкана мекемелерде иштеп айлык алып аткандар болуп эсептелет. Ал эми 3-4 эле пайызын жеке ишкерлер менен айыл чарбасында эмгектенгендердин камсыздандыруу төлөмдөрүнөн топтолот да. Ошондуктан төөгө келгенде аз өлчөмдө төлөшөт дагы, алганда ошол айыл жеринде жашагандар 60% да пенсиянын көп басымдуу бөлүгүн ошол жакка жумшалып калат. Ошон үчүн жана кайра бөлүштүрүү системасы болуп калып аткан үчүн бул теңсиздик деген көп пикирлер айтылып жүрөт. Эми бир чети биз камсыздандыруу принциптерин 96-жылга чейин эле киргиздик эле. 96-жылдан баштап күчө өтүп жеке эсепти киргизгенбиз. Жана паспортта 14 номер, цифрдан турган номер ар бирөөбүздүн жеке камсыздандыруу эсебибиз болуп эсептелет. Ошол номерге түшкөн акча каражатынын эсебинен кийин пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү топтолуп ошол пенсияга эсептелет. Анан сиз айтып кеттиңиз, түздөн түз көз каранды деп. Ооба. Айлык акыдан анткени биз 27-ден азыркы күндө 125% өлчөмүндө которобуз. Анын ичинен пенсиялык фонддун эсебине биздин эсепке 20% түшөт. 2% милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, 0,25 эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна түшөт дагы, жана 2% топтомо фондунун эсебине түшөт. Ошондуктан бул жерде дагы мына ишкерлерибизге жеңилдик берели деген шартта биз мыйзамга өзгөртүү киргизгенбиз. Анткени билесиздер, көпчүлүк жеке ишкерлердин иштегендердин айлыктары көргөзүлбөйт же болбосо аз өлчөмдө көргөзүлөт, минималдуу өлчөмдө. Ошондуктан ошол көмүскөдөн чыгаруу максатында алардын пайыздарын өтө эле иш берүүчүгө жеңилдик катары, эгер толугу менен иштеген адамдардын санын көрсөтүп, айлыгын так көрсөтө турган болсо, 17%дан 4%га түшүрүп атабыз да. Бул өтө чоң бизге дагы бюджетке баягы эме тартыштык болуп калышы мүмкүн деген тобокелдер бар, бирок биз ойлоп атабыз. Башка жагынан, мисалы үчүн ачыкка чыккан үчүн, толук көрсөткөн үчүн топтомдор ошол эле калыбында калат деген ойдобуз. Анын үстүнө биз жарандардын ар бирөөнүн пенсиялык укуктарын коргошубуз керек. Анткени мына азыр тигүү бирикмелеринде иштегендердин көпчүлүгү убактылуу бир жума сайын берген акча менен ыраазы болуп эле ошону менен эч нерсени текшербейт. Пенсияга чыгарга келгенде бизде көп убакта кайрылуу жасаганда текшерте келсек эле жеке эсебинде эч кандай маалымат жок. Бул ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги жана иш берүүчүнүн да жоопкерчилиги. Шукалыч, сөзүңүз оозуңузда болсун. Биз азыр радио угуучуга дагы кезек берели. Кандай суроо менен чалып атат болду экен? Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сизди угуп атабыз. Биринчиден Садыр Нуркожоевичтин командасынын иштермандарга чоң ыраазычылык айтып, ушу кыйын болгон учурда дагы Аллахым ыраазы болсун,
берекесин берсин, колунан келишинче пенсияны көтөрүп, өз убагында төлөп аткандыгы үчүн чоң ыраазычылык айтып кетким келет. Бишкектен Фатима Эжеңер. Экинчиден менин суроом, Жеңиш Мукамбетович өзү деле жакшы билет, нарында өтө катаал, өтө суук. Ошону менен эле бирге иш дагы жок да. Анан ошону маселесин көтөрүп аткан маселе барбы? Ушу жашын же болбосо стажын кандайдыр бир ылдыйлатып, кандай бир ушу маселе жөнүндө кандай оюңуздар бар? Жана көтөрүлүп атабы ушу нарын жөнүндө? Рахмат, катаал шартында. Рахмат, өмүрлүү болуңуздар. Рахмат, Фатима эже, мүмкүн болсо өзүңүздүн дагы телефон байланышыңызды биздин режиссерге калтырып койсоңуз. Биринчиден реформа деп көп айтылып келет. Чындыгында эле сиздин айтканыңыз боюнча тилекке каршы мен азыр сизди сүйүнтө албайм. Анткени бийиктүүлүү шартта эмгектенип жашап иштегендердин пенсиялары буга чейин 45 жаштан аялдар 3 бала менен, 50 жаштан аял кишилер жана 55 жаштан эркек кишилер чыгып келген. Азыркы реформанын алкагында ушул категориядагыларда, анткени билесиздер 2008 жылы октябрь айынан баштап жаш курак көтөрүлгөндө, май айынан баштап жаш курак көтөрүлгөндө 63-58ге бул категориядагылардыкын ошол бойдон калтырып койгон. Бул 2008 жылы болчу. Андан бери мына 15 жыл өттү да. Ошондон бери убакыт өтө берет экен, пенсиянын жаш курагы болсо ошол бойдон калган. Анткени ошол убактагы баягы билесиздер, тарифтик саясаттар өзгөрүп, электр энергиясынын тарифтери жогорулап, элдин арасында мындай көйгөйлөр жаралып, ошол себептен бул категориядагылардыкын жаш курагын азырынча тийбейбиз, ошондуктан калтырып коюшкан да. Эми азыркы күндүн талабы экен, орточо жаш узактыгы да өсүп атат. Ошого жараша биз муну негизи мурдатан эле киргизишибиз керек эле. Анан акырын этабы менен деп азыркы күндө реформада ушул шартта каралган 45-тен эмес 48, 53, 58ден чыксын деген. Эми жашоонун узактыгы дагы өсүп атканы бул биздин эле эмес, бул бүт дүйнөлүк тажрыйбада ушундай болуп атат да. Анткени жашоонун узактыгы ар бир адамдын жашаганда баягы жашоо шартынын жакшырышы, мисалы үчүн эми мурдакы убактагы шарт менен азыркы күндөгү шарттар дагы башкача да. Мисалы үчүн айыл жеринде деле Кудайдын кулагы сүйүнсүн, эми ар бир үйдө суу киргизип алган, мурдакыдай суу ташмай жок, баягы жашоо түшүк жеңилдеп калды. Анан ошон үчүн жаш курагы көтөрүлөт деген реформанын алкагында немелер бар, бирок азырынча бул өтөбү өтпөйбү бул дагы учурдун эмеси. Кандай жакында жогорку ушул маселелер көтөрүлүп атат. Бир нече шарттар киргизилип атат. Жанагы мөөнөтүнөн мурда чыккан пенсияларды жокко чыгаралы. Анткени мунун баары эмнеден келип чыгып атат? Анткени бюджеттин мына өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, баягы талкуулардын учурунда ушундай суроолор берилип атат. Келечекте пенсиялык фонд учурдагы пенсияны төлөй албай калат деген коркунуч барбы? Азыртадан эмне үчүн кам көрбөйсүздөр деген. Бул негизи ушуга барып такалат. Анткени мына азыркы күндө мен айтып кетсем, январь-декабрь айларында 2022 жылы пенсиянын төлөнүшүнө 59 миллиардка жакын акча каражаты сарпталды бир жылдын ичинде. Айына азыркы күндө 6 миллиарддын тегерегинде акча коротулат да. Жыл сайын ушундай корулчу беле? Жок, эми бул сумма дагы өсүп атат. Анан биз деген жыл сайын октябрь айында көбөйтүү жүргүзүп атпайбызбы? Акыркы жолу мындай бир олуттуу көрүнүктүү көтөрүү болду. Анткени базалык бөлүгү 3170ке жеткизилди. Ошондуктан азыркы күндө мурун 4 миллиарддын тегерегинде болсо, азыркы күндө 6 миллиардка жакын акча ай сайын сарпталат да. Анан мындай айта келсе неме эмес, бирок анын баары ошол топтолуш керек да, иштеп аткан адамдардын. Учурдагы көйгөй маселе дагы
бир иштеп аткан адамга бир адам эмес 0,8 адам эле туура келип калып атат. Жана сиз айтып аткан айлык акы иштегендерчи. Андан сырткары баягы жеке ишкерлер, анан айыл чарбада үлүш жерлери барларды эсепке алсак 1,2 деп эсептеп атабыз. Бирок баягы дүйнөлүк практикада пенсиялык система туруктуу жакшы иштеш үчүн баягы бир көрүнүктүү өлчөмдө пенсия менен камсыз кылыш үчүн бир пенсионерге бир жок дегенде 3-4 иштеген адам туура келсе, ошолордун которгон акчасы татыктуу пенсия менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзөт. Жеңиш мырза, бизде 2 радиочубуз күтүп калды. Убакыт абдан тар болуп атат. Кыскача сурооңузду берсеңиз, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду кыска берип койсоңуз. Рахмат атым жылы. Мен өкүлгө мындай демекчимин, айтсаңыз, мына пенсияны көтөрүп атасыңар, чындап эле мына пенсияны ай майнасын көтөрүп атасыңар, бирок ошол убакта тамак эки эсе көтөрүлүп койбойт. Өзүңүз билесиз, мына жашоо корзинасынан кем болбош керек деген. Туурабы? Ага жетпей атпайбы? Кандай болот? Анан экинчи маселе айтып берсеңиз, көптөгөн жарандарыбыз мына жумуш жок, башка болот, иштеп калган, бир убакта кредит болуп калган, башка болуп калган. Бирок накопление болгондо бергенбиз. Башка жарандар акча которгон, кийин ошо жашка жетпей көз өтүп кеткенде анан акчасы ошол эле сенин соцфонддо акча калып калып атат да. Ошол эмне болот? Же жакындарынан же балдарына кайтарып берилбесе, иштеп келип туруп анан кичине калганда түшүнүктүү эмне болот? Рахмат Жылдызбек мырза. Дагы бир угуучубуздун суроосун дароо кабыл алалы, анан жооп берели. Саламатсызбы? Саламатсыздар, мен Бишкектен эсен. Жеңишбек мырзанын ишине ийгилик кааламакмын. Кудай ден соолук берсин. Рахмат. Алга кызмат кыла бергенибиз үчүн шүгүлчүлүк дешибиз керек. Баары жогубуз эле. Бири-бирибизди мактабасак деле тооба кылып, жакабызды кармашыбыз керек. Жеңишбек мырза, эң өкүнүчтүүсү баары жогубуз эле бүгүнкү күндө силер канчалык тилектештик система дегениңер менен алсам, жутсам, иштебей бир тыйын бербесем мамлекет мага берсе эле дегендир. Менин шартым кыйын, мага үйүмдө турсам деле пенсия төлөй берсин деген эле түшүнүк менен жашап атабыз баягы. Советский издевенчество боюнча эле да. Мен эмне айтып атам? Мен силерди коргогум келип атат. Себеби мен өзүмдү ойлошум керек, бирок мен өзүмө мырза эртеңки кыргыздын элин ойлоп атам да. Мына бүгүнкү күндө пенсия соцфондго 90-80% түшүк бюджетке түшүп атпайбы? Биз практически төлөгөн жокпуз да. Биз только тамагыбызды созуп эле мага берсең, анан мен нардын чокусунда элем. Сен чокусунда жашаш кыйынбы же мына Бишкектин мындай булганча абасында жашаш кыйынбы? Эсен агай, сурооңузду кыска берсеңиз, анткени жоопко дагы убакыт. Ошон үчүн жана тилектештик системада киргизип койдуңар, төлөгүлө деп туруп. Тилектештик система иштебей жатпайт. Тилектештик пенсияга каршы иштеп атат да. Ушуну айтайын дегем. Рахмат. Эсен агай, ыраазычылык билдирели. Биринчи угарманыбыздан баштасак, Жылдызбек мырза. Эми балдардын өсүшүн тилекке каршы социалдык фонд көзөмөлгө ала албайбыз. Муну ачык эле айтыш керек, анткени бул үчүн тийиштүү органдар бар. Биз өзүбүздүн компетенциябызга туура келген ишти алып барып атабыз. Колубуздан келишинче көбөйтүүнү жүргүзүп атабыз. Балдардын өсүшүн биз буга чейин да айтып келгенбиз. Баардык учурда эле балдардын өсүшү көйгөй жаратып атат да. Эми муну тийиштүү органдар көзөмөлгө албаса, биз социалдык фонд андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошол эле учурда айтып атасыз, пенсияларды ушинтип көбөйтүп атканы менен тиги немен баалар басып кетип атат, анан эмне үчүн ушундай болуп атат деп. Пенсиялардын өлчөмдөрү негизи түздөн түз жана тилектештик менен аксакалдын айтканында туура. Тилектештик системага байланыштуу дегенибиз айлык акыдан которуп жаткан акчаларга түздөн түз байланыштуу. Тилектештик системадан четке чыга да албайт экенбиз. Анткени баягы мурда иштеп кеткен, тиги мурда айтып атпайбы, тиги 7-8 жыл иштеп жүрүп топтоп койгонбуз деп. Ал акча каражаттар ошол убактагы пенсионерлерге төлөнүп кеткен. Ал жок. Ал каражатты биз пенсиялык фонд түзүлгөн убакта бир тыйындан баштап чогултуп топтогонбуз. Азыркы күндөгү фонддун бюджети ошондон топтолгон. Ошондуктан түздөн түз которулган акчага жараша болот. Ал эми иштеп тапкан перерыв болуп калса дагы биз иштеген стаждарын үзгүлтүк болгон учурун эске албастан башка учурларын төгүлгөн төгүмдөрүнө жараша баардыгын эсепке алабыз. Башка маселе ошол
айлык акысын төмөн болушунда. Мисалы үчүн мугалимдердики, врачтардыкы буга чейин айлыктары өтө жогору болгондуктан пенсияларынын өлчөмдөрү аз болуп келген. Акыркы кездери баягы мындай олутту көбөйтүү жүргөн үчүн азыркы күндө пенсиялары дагы уже акыркы эсептери менен жакшы өлчөмдө чыга баштады да. Ошондуктан ошо түздөн түз көз каранды экендигин айтып кетким келет да. Анан бийик толушат да. Мен сиз менен толугу менен макулмун. Камсыздандыруу принциптери менен иштесек биз анда бардык жарандарыбыздан бирдей талап койсок, ошол учурда гана жакшы жанагындай көрсөткүчтөргө жетмекпиз. Бирок тилекке каршы андай болбой атат, көмүскөдөн чыкпай атышат. Төлөбөй эле чын эле жанагындай баягы мамлекеттин камкорлугуна муктажбыз деген эле талаптарды койгон кишилер көп. Ошол эле учурда ар бир жаран өзүнө суроо бериш керек да. Мен пенсия алыш үчүн кандай өзүм аракет кылдым деп. Жашыңда берсин мээнетти карганда берсин дөлөт деген сөз ушундан калса керек да. Анан биз иштебей эле, акча төлөбөй эле анан келип эле мамлекет бериш керек деген бул да туура эмес да. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө ушу жаштар арасында ушул маселе көп болуп атпайбы? Өздөрү иштеген каруулугун ойлогон. Бул жерде мындай комплекстүү караш керек да. Түшүндүрүү иштерин биз жүргүзүп атабыз. Мисалы үчүн азыркы күндө мурдакы мындан бир 15-20 жыл мурунку, анткени мен системада 30 жылга жакын иштеп калдым, ошондуктан билем. Ал убактагы жаштар менен азыркы жаштардын айырмасы асма менен жердей. Ал убакта көбү эч маани берчү эмес. Азыркы күндө топтомо фонддун акча каражатын азыркы күндө жана ипотекалык кредитке жумшагыла, бугалгыла, катуу ооруларга чалдыгып калсаңар алсаңар болот деген шарттарда баардыгы кызыктар болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, мурунку сабаттуулук менен азыркы күндөгү сабаттуулук жакшы эле деңгээлге көтөрүлүп калды. Азыркы күндө жаштарыбыз баардыгы билет. Жеке эсебинен көчүрмө алыш керек экенин, ошолорду билип туруш керек экенин, баягы иш берүүчү төлөп атабы, төлөбөй атабы, анткени көпчүлүгү жаап жашырып, айтпай, көрсөтпөй же болбосо айлыгынан кармап алып, социалдык төлөмдөрдү которбой болгон учурлар көп болот да. Ошондуктан баардыгыңыздарды чакырып кетет элем. Жанагы калктуу тейлөө борборлорунан бир жолу каттоодон өтүп, электрондук түрдө маалымат алыш үчүн сыр сөз алсаңыздар, камсыздандырылган адамдын өздүк кабинети деген бар. Ошону ачып койсоңуздар, азыр эми телефондор аркылуу деле социалдык фонддун сайты аркылуу жеке эсебинен көчүрмө суратып алсаңыздар болот. Баягы келип убара болуп очередке туруштун кереги жок да. Демек канча каражат топтолгонун ошол күнүмдөрдөн эле билип алса болот. Билип алса болот. Жанагы 30 жылдан бери сиз ушул тармакта иштеп жүрөсүз, жана айырмачылыктын жакшы жагында өзгөрүп баратканын байкалып атат деп айтып атпайсызбы? Ошончо деле баягы маалымдуулукту баары деле жеткирип туруш керек, Маалымдуулукту мен өзүңүздөр көрсөңүздөр, мен радио телевидениеден түшпөйм. Анан кээде айтып калам, эми баягы бир нерсени кечке эле айта берет деп да айтышы мүмкүн. Бирок ошончо дагы жеткирүү, маалымат берүү, биздин жетекчилик дайыма пресс-конференцияларды берет, маалыматтарды берет. Анан биздин ишеним телефондорубуз бар, кол борборубуз бар, 1202 деген телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. Социалдык фонддун сайтында чат бар, түздөн түз кайрылуу жасасаңыздар болот. Ошондон жооп аласыздар. Биздин окуу борборубуз бар. Азыркы күндө мына жаштар деп калдыңыздар, мектептин бүтүрүүчү класстары же болбосо окуу жайлардын бүтүрүүчү студенттери ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп сабак өтүшөт. Рахмат, Жеңиш Уркалович. Бир суроого албетте бул Facebook'тан келиптир. Пенсия жаш куракка жеткичең соцфонддо ыктыярдуу түрдө төлөм бар экен дейт. Ооба. Кандай кепилдиктер бар дейт? Ыктыярдуу түрдө бул азыркы жана келечектеги учур үчүн төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Орточо айлык акынын ошол региондогу 8%дан кем эмес өлчөмүндө пенсиялык фондко, 2%дан кем эмес өлчөмүндө топтомо фондко. Андан сырткары 96 жылдан кийин дагы калыбына келтирүү каралган 8%дан кем эмес орточо айлыктан төлөсө жеке эсебин толуктап алса болот 96 жылдан кийин. Рахмат, Жеңиш Уркалович, атайын убактыңыз бөлүп келип берген үчүн. Өзүңүздүн да суроолоруңуз калып калды бир топ. Баягы 10% эле суроолорубуз берилди окшойт. Бектин дагы суроосуна толугураак жооп бере албай калдым окшойт. Эми кийинки эфирлерде дагы аракет кылайын. Буюрса, эфирдин мөөнөтүн узакка чакырышыбыз керек экен. Бул темада суроолор абдан көп. Урматтуу радио угуучулар, биз ушул теманы жыйынтыктайлы. Социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалык
орталыгынын башчысы Жеңиш Мукамбетов социалдык фондду өнүктүү жана калкты пенсиялык камсыздандыруу менен камтууну кеңейтүү маселелери тууралуу баарлашты. 8-ден 34 мүнөт өттү. Биз кийинки темага өтөрдүн алдында жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алалы.